Кутмандуу күнүңөр менен достор, 12 айдын султаны болгон Рамазан айынын кирипкелерине аз гана убакыттар калды. Ошол себептерден улам биз сиздерге маалымат алып берүү максатында бүгүнкү эфирибизге мусулмандар дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн кызматкери Бактияр Токтогазы уулу агайыбызды чакырып олтурганбыз. Бүгүн кайсыл темада сөз болот десеңиздер, мына жогоруда эле айтып кеткен бир нече убакыттардан кийин кирип келе турган орозо темасында сөз болмокчу. Рамазан айы туурасында тактап айтканда, Бактияр байке, анда биздин сизге даярдап келген суроолорубузду берип баштай берсек. Алгач эле бул Рамазан айы жөнүндө жана орозо жөнүндө айтып кетсеңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Аламдардын жаратуучусу Алла Таалага мактоолор болсун. Ошондой эле сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Алла Тааланын саламы жана салаваттары болсун. Орозо тууралуу айтып турган болсок, Алла Таала ошо Кур'ан-ы Каримде Бакара сүрөсүндө Я аyyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alal-ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. деп айтат. Мааниси, о иман келтиргендер, силерден мурунку элдерге, коомдорго орозо парыз кылынгандай эле, силерге дагы ошо такыба болушуңар үчүн орозо парыз кылынды деп Алла Таала айтып атат. Ошондой эле башка дагы аятта Фаман шахида минкумуш-шахра фалиясумху деген аят бар. Ким ушул Рамазан айында айга күбө болгон болсо, ал орозо кармасын деп Алла Таала буйруйт да. Ошо негизинде ар бир балаатка жеткен, акыл эси толук, ден соолугу үчүн адамдарга орозо күнүндө орозо тутуу бул парыз, милдет болуп эсептелет. Биздин ушул жылы 17 майга туш келип атат. Ошо менен бир ай буюрса созулат. Рамазан, мындай кыскача айтканда, орозо бул белгилүү убакыттан, ошо соорлуктан жапкандан баштап күн батканга чейин баягы тамак ичкенден, суусундуктан, ошондой эле ушу жубайына болгон жакындоодон алыс болуш керек. Бул орозонун негизги талаптарынын бири. Орозонун айтып өтүбүз да кошумчалап тереңдетип касиети тууралуу айтып бересизби? Бул эми мындай да, эң эле чоң бул касиет Кудай Тааланын буйругун аткаруу. Исламда 5 негиз бар болгон болсо, ушул орозо, намаз сыяктуу эле, зекет сыяктуу эле бул парыз болуп эсептелинет. Ошондуктан биз канчалык деңгээлде ошо Кудай Тааланын буйругун, парызын аткарган болсок, ошончолук биз соопко, ошончолук Кудай Тааланын мээримине, ырайымына жакындаган болобуз. Кандай шарттарда орозону кармаш керек? Орозого кандай даярдыктарды көрүш керек? Даярдык дегенде мындай да, эми кээ бир ушу пайгамбарыбыздын сүннөтү бар. Баягы дүйшөмбү, анан бейшемби күнү кармаган. Эгерде ким ушул күндөрү кармап жүргөн болсо, бир кандайдыр бир жеңилдик болот да. Мындай айтканда, орозо кармап жүрөт, ал көнүмүш бир адатка айланат да. Анан мындай орозо келип калган болсо, орозону бир кыйналбастан мындай аткарганга, кармаганга мүмкүнчүлүк болот да. Ошол эле даярдык болот. Андан башка кандай даярдыктарды көрсө? Андан башка деле мындай атайын мындай даярдык деле жок. Кээ бирөө бар, эми бул тажрыйба катарында Рамазан башталардан мурда, мисалы, бир жума 10 күн мурда бир орозо кармап, канчалык деңгээлде сынап даярдык кылгандар дагы бар. Бул эми жакшы эле адат болуп эсептелинет. Орозону кандай адамдар кармаганга милдеттүү же болот, же болбосо кандай адамдар кармаганга болбойт? Бул жерде жана сөзүмдүн башында айткандай эле, ден соолугу таза, чын, балагатка жеткен, акыл эси жайында болгон адамга милдеттүү. Ал эми ошондой эле биздин динибиз уруксат берген адамдар дагы бар. Рамазан айында кыйналып кала турган болсо, Рамазандан кийин кармаганга. Алар 5 түрү бар. Мисалы, бул кош бойлуу аялдар,
бала эмизген ошол апалар, эжелер ким болсун, булар эгер өздөрүнүн ден соолугуна же ымыркайын ден соолугуна зыян болот дей турган болсо, анда булар Рамазандан кийин орозонун казасын кармап тутуп беришет. Эгер жок, мен кыйналбайм, бала эмиссем дагы кыйналбайм, кош бойлуу болсом да кыйналбайм дей турган болсо, анда бул адамдарга кармаса уруксат болот. Ошондой эле мусапыр адам бар. Мусапыр ушу шариаттын эсеби боюнча 85-90 километрге чыга турган адамга орозо кармабай койгонго уруксат. Анан ал ошо сапардан келгенден кийин орозосун улантып кармап берет. Бирок ошону алдын ала пландап алыш керек да. Албетте, мисалы үчүн мен эртең сапарга чыгам дей турган болсо, түнү бул соорлукка ниет кылбай эле жибей эле турат, эртеси сапарын уланта берет. Сапарга чыгат, кийин канча күн болот сапар, бул ошого жараша да. Мынан барат же үйүнө кайтып келет, кийин анан Рамазан бүткөндөн кийин кошуп баягы кармап берет. Сизге ошол сыяктуу суроо келгенде, мисалы, оозду жаап алып туруп, анан эртең менен сапарга чыга турган билип турган ачып салса болобу? Бул маанилүү да, ошол суроо маанилүү. Себеби кимде ким орозодо ниет кылып, соорлукта ниет кылып, анан сапарга чыккан болсо, бул киши орозосун акырына чейин кармаш керек. Ооз жаап бойдон кармаш керек. Биз айтып аткан маселе, эгер ошо соорлукка турбай, ошо сапарга чыгам деп калган адам болсо да, ошондой. Анан ошондой эле бул жерде оорукчан адам дагы бар. Бул ошо 4-сү болот. Оорукчан адам ошо дарыгерге барып, дарыгер кеңешин айтып, чечимин айтса, эгер бул тез-тезден тамактаныш керек, эгер тамактанбаса, баягы ден соолугуна зыян болот, оорусу дагы күчөйт деген болсо, булар орозо бүткөндөн кийин, ден соолугу жакшыргандан кийин, сакайгандан кийин кармап берет. Баягы мойнунан түшпөйт. Ошондой эле бизде эң акыркы дагы ушул категория бар. Бул жашы улгайган, өтө карыган чоң энелер, чоң аталар бар. Булар эмне кылат дей турган болсо, булар 120-150 сомдук бир тамакты ошол бейбечара муктаж болгон адамга беришет. Бул 30 күндө бирден берсе болот, же болбосо 30 күндүктү дароо берсе дагы болот. Ушундай ошол биздин диндин ушундай бир мындай реалдуулугун көргөзгөн дин деп айтсак болот да. Бул жерде мындай суроо келипти. Былтыркы карма айылда карыз болуп калганда, бүтүнүз ошол орозону кайсы убакытка чейин кармаш керек? Өзү негизи ушу кармабай калган, каза болуп калган орозону кийинки Рамазанга чейин кармаш керек. Негизи. Эми ар кандай болушу мүмкүн ошо шарттар. Бирок кандай болсо ал моюндан түшпөйт, милдет болуп кала берет. Жакшысы бул Рамазанга, кийинки Рамазанга калтырбай кармаш керек. Мисалы үчүн орозону кармап баштап, андан кийин ден соолугуна же көтөрө албай калат деген учурлар болот эмеспи? Ошондо таштап салса, ал дагы карыз болуп калат. Албетте, ошол баягы ооруп калат, ден соолугу начарлашы мүмкүн. Ошонун айынан таштап койгон болсо, канча күн таштап койгон болсо, ошол жакшыргандан кийин ошол Рамазанды толукташ керек. Ооз ачуу жана ооз жабуу эрежелери. Эми ооз жабуунун мындай да, азыр мындай бир кеңеш бар да. Бул кандай десем, мындай ысык, аптаптуу күндөргө туш келишим да мүмкүн. Ошондуктан соорлукта мындай майлуу, мындай суусаткан тамактардан алысыраак болгон жакшы. Анан ошого жараша суусундуктан көбүрөөк ичип алган дагы жакшы болот. Ал эми ооз ачканда эми бардык эле мындай мүмкүнчүлүк болгон тамактарды жегенге уруксат. Мындай тыюу салган эле тамак азык жок да, тыюу салган ал баягы арам нерселер эле болбосо, башканын бардыгы бул адал. Арамдан качып эле, дарат албай туруп орозо албай берсе болобу же намаз окубай туруп орозо? Эми мындай да, биз мындай кээ бир ошондой сөз болуп калат да, эгер ошол намаз окубасаң орозоңдун пайдасы эмне деген. Ооба, бул орозо
намаз сыяктуу, даарат сыяктуу эле милдет. Эми бир милдетти аткарып койдум, экинчини дагы аткарбаш керек деген маселе турбаш керек. Бир парзды аткарып атса, экинчи парзды дагы аткарганга аракет кылыш керек. Ошондо даратсыз Кармай бериш керек. Окурман сурасын окуйна. Салмаспы дейт, кармап көрөйүн деп быйыл ниеттенип жатам дейт. Бирок кармаганда кыйналып кетсем, оозумду ачып салсам болобу? Эми мындай да, кыйналуу өзгөчө бул биринчи кармап аткан адамдарга кыйналат албетте. Ошондуктан бул чыдаш керек, кармаш керек. Тез эле буюрса көнүп кетет. Эң негизи ошо дитин, ниетин тууралап коюш керек. Кыйноо деген мындай да, кыйноо дегенде кээ бирөө адамдын мындай жалкоосу болушу мүмкүн, мындай каалабаганы болуп, кийин келип кетиши мүмкүн да, бир шылтоолор пайда болушу мүмкүн. Бул шариаттын, ошо диндин талабында бул себеп болуп эсептелбейт да. Себеп деген жанакы 5 адам кирет категорияга. Бул реалдуу эле болгон нерсе. Ал эми бирөөнүн түндө соорлукка тургусу келбей коет, мен соорлукту турбай койдум, мен орозо кармабай койдум дейт. Ушундай бир шылтоолор чыгат. Бул жүйөлүү себеп болуп эсептелбейт. Урматтуу достор, бизде конокто мусулмандар дин башкармалыгынын Фатва бөлүмүнүн адиси Бактияр Токтогазы уулу байкебиз. Биз орозо тууралуу сөз кылып жатабыз. Андыктан орозого тиешелүү суроолоруңар болсо, узатып олтурсаңыздар болот. Мисалы, Бактияр байке, азыркы заманга жараша кыз кишилер боенуп жүрүшөт, билесиздер, өзүңүздөр духи атыр себинишет. Ошонун орозого таасири барбы, зыяны? Эми бул орозого таасири, зыяны деле жок, бирок мындай да, диндин, ошол биздин динибиздин талабы боюнча мындай жат чоочун эркектерге мындай көңүл бурдурбоо керек да, ошол кыздар. Мисалы үчүн эгер атыр себинип өтүп кеткен болсо, сөзсүз түрдө ошол турган, мисалы үчүн балдар, жигиттер, эркектер бир көңүл бурушу мүмкүн да. Биздин динде ошолну мындай кыз келиндерди бүт баардыгын аярлайт да. Ошондой бир адамдарга мындай туш болуп калбасын, бир жамандык болуп калбасын, ушундай бир аяр мамиле кылгандыктан бул бир башка маселе да. Бул орозого мындай бир эч тиешеси деле жок. Жанакындай көңүлдү бурдубай мындай жүргөнү жакшы да. Саламатсызбы, Бактияр байке дейт. Ооз ачканда сөзсүз түрдө бир нерсе жеш керекпи дейт. Жебей эле аштык кылып койсо болобу дейт. Эми мындай да, орозонун мисалы үчүн бизде ушу сүйүктүү пайгамбарыбыз көргөзгөн, Мухаммад пайгамбарыбыз көргөзгөн жолу бар да. Бул курма менен ачыш керек, бул эми сүннөт. Эми курма болбой калса, бул суу менен. Эгер эчтеке мына оозуна албаса, жебесе, бул кантип ооз ачты болуп эсептелинет. Сөзсүз түрдө бир нерсени алып жеш керек. Бир суроо бар экен. Саламатсызбы, Бактияр байке дейт. Кичинекей жээндерим орозо кармайбыз деп жатышат дейт. Алар 2-4, 6 класстарда окушат дейт. Кармабай деп айтуудан да коркуп жатабыз. Кармата берсек болобу дейт. Бала да оозун ачып салса эч нерсе болбойбу дейт. Бул жерде мындай да, биз балагатка жетти дегенден кийин 2-4 класстагы балдар балагатка жете элек болот. Бирок орозо кармайм десе, тарбия иретинде, көнүү ошо бул Кудай Тааланын милдетин аткаруу ниетинде кармаса болот. Аларга эме бериш керек, мүмкүнчүлүк бериш керек, кармасын. Анан балким алар ойноп күндүзү жеп, тамак эмет жейин дей турган болсо, тоскоолдук деле кылбаш керек аларга. Эч нерсе болбойт. Эч нерсе болбойт буларга. Мисалы, эч себепсиз бир күндүк орозоңдун оозун ачып салсаң, канча бир күн кармап беришиң керек? Албетте, туура. Бул бизде бар. Бирөө орозодо, мисалы үчүн, атайлап бир тактап да коюшубуз керек да, атайлап. Атайлап орозо тутуп баштады, атайлап эле тамак ичип салды, суу ичип салды. Бул адам сөзсүз түрдө 60 күн кармаш керек болот. Бул ушундай жазасы да, анын мындай айтканда штрафы. Ал эми мисалы үчүн орозонун башында өзгөчө ушундай мындай окуялар көп болот. Биз эми орозо азыр тамак ичип жүрөбүз, суусундук ичип жүрөбүз. Адатка сиңелек орозо болгонубуз. Башында адамдар суу ичип жиберет, тамак жеп жиберет. Анан
эстеп кетет дароо. Мен орозо эмес билем дейт да, анан эмне кыларын билбей кээ бирөө эми ачылып калды, мен жей берейин дейт. Жок, ошол убакытта орозо экенин эстесе, дароо токтотот, орозосун уланта берет. Себеби пайгамбарыбыздын ушундай хадиси бар, келет. Ал айтат, ким унутуп жеп алган, ичип алган болсо, анан эстеп калган болсо, анын орозосун уланта берсин, Алла Таала аны ошол ишинтип суусундук берди деген мааниде айтылат хадис. Бизге мындай суроолор келген да. Тиш пастасы менен жууна берсе болобу, жана орозо учурунда кучакташпаш керек, жана бири-бирине өө учурашпаш керек деген тыюулар бар, ошолор. Эми мындай да. Туура бул баягы уктап турат, анан тиш пастасын колдонсо болот, бирок бул этияттык менен колдонуш керек да. Анткени баягы даам жанакы эмелер, суус эмеси ары кирип кетпеш керек да, ичке. Тазалык иретинде колдонсо болот, бирок этияттык менен пайдаланыш керек. Ичиген ары кирип кетпесин. Кучакташуу бул мындай да, эми биз мындай маданият болуш керек да. Кучакташуу кимдердин арасында болот? Кучакташуу бул ошо кыздардын арасында болушу мүмкүн. Ал эми чоочун эркек терин менен кучакташып өбүшү бул таптакыр биздин динге мындай каршы келген мындай эме, ошондой эле салтка дагы туура келбеген адат да. Болбойт. Эгерде орозо кармап жаткан аял баласын өпкүлөп эркелетсе болобу? Болот, бул жерде болот. Бул жакта баласын мисалы үчүн өпкүлөп, баягы эркелетип, кучактап мынтсем, бул жерде эч мындай каршылык жок да. Баягы ата-энелер баласын эркелетет. Ал эми мисалы үчүн жубайлар арасында боло турган мындай өпкүлөп мети, бул алысыраак болуш керек, анткени ал орозосун бузганга алып барышы ыктымал да чоң. Рамазан айынын аягында шавал орозосу деген бар, анан ортосундабы бир кафарат деген орозо бар экен. Ушулар жөнүндө. Бул мындай да. Рамазандан мурунку ай бул Шаабан. Шаабандан кийин Шаввал деген келет да. Шаввал айын ошол айтабыз. Бул Рамазан бүтөт, айттар бүтөт. Айт мисалы үчүн 3 күнгө чейин солушу мүмкүн. Айт. Ошондон кийин дароо Шаввал айынын 6 күнүн кармаса ошо 1 жылдык орозо кармагандай соопко ээ болот деп ошо пайгамбарыбыздын айткан хадиси бар. Ошого жараша биздин ошо коомчулукта ошону дагы аткарган адамдар бар да. Сооп иретине. 6 күн катар менен кармаш. Буну 6 күн катар менен да кармаса болот, бөлүп да кармаса болот. Иши кылса ошол Шаввал айынын ичинде болуш керек. Кафарат деген бул мындай, биз жанакы айтып кетпедикпи? Эгерде атайлап тамак жеп салган болсо, бул адам баягы кармаш керек, баягы 60 күн. Ошол кирет да. Окумандар суроосуна келсек берсек, саламатсызбы Бактияр байке дейт, мен аябай кыжалат болуп жатам дейт. Орозо учурунда мен дарыланып жаткан болуп калат экенмин дейт. Ошол эле массаж, укол алып жатсак, бул учурда орозо кармай берсе болобу дейт. Бул мындай да. Эгер массаж деген бул дарын ичип же бир нерсеге муктаж эмес да. Эми бул дарыгер айтыш керек да, врач ошону карап аткан дарыгер айтыш керек. Ошол орозо кармаса, ден соолугуна мындай начарлайт деген бир чечимди дарыгер бериш керек. Ал эми укол туурасында, уколдун түрлөрү бар. Ошол эми жөнөкөй эле укол боло турган болсо, дарылык мындан орозо бузулбайт да. Саламатсызбы дейт, балам 10 айлык эмчек эмет дейт. Ушун боюнча эмискендер орозо кармабайт дешет дейт. Бирок кармасам деген ниетим бар дейт. Ошол баягы сөзүнүн башында айткандай эле, эгер өзүн жакшы сезген болсо, зыян тартпайм десе, же баласы үчүн умуркайы зыян тартпайт десе, бул убакта өзү кармай берсе болот. Саламатсызбы Бактияр байке дейт, кайын журтум күйөөм бат-баттан ооруйсуң, кармабай эле койчу деп жатса, аларды укпай койсом болобу? Бул эми мындай да, кайын журту күйөөсү бул дарыгер болсо, анда угуш керек. Эгер дарыгер болбосо, баягы Рамазан айында келген милдеттүү орозону сөзсүз түрдө кармаганга аракет кылыш керек. Орозо учурундагы садакалар
Албетте бул биз айтабыз да, бул Рамазан айы, ушу берешендик, мээримдүүлүктүн, сабырдуулуктун айы дейт. Ошо берешендик бул ушул айда өзү негизи орозо да, орозонун сообун Алла Таала мен берем дейт да. Анын сообу канчалык ушундай экенин эч ким билбейт. Ошондуктан ушул айда жасалган кайрымдуулук иштер, ушу садакалар, сообу өтө көп болот да. Ошондуктан ушул айды мындай алимет катары пайдаланып каныбыз, толук пайдаланганыбыз жакшы да. Бул ошол орозо жагынан дагы, башка жагынан. Жана эме деген бар, өзүң орозо кармабасаң дагы, орозо кармаган адамга ооз ачырсаң, сен ошондой эле сооп аласың. Жок, бул мындай да. Орозо бул баягы 5 негизги парз дебедикпи? Ар бир адамда, анан өзү кармаса башканы оозун ачырып койгон, бул баягы өзүнүн милдетин аткарды деп эсептелинбейт да. Ошондуктан баардыгы өзүнүн милдетин аткарыбыз керек да. Фитр садаканын өлчөмү быйыл бекитилген деп эсеп болот, же кимдер бербей эле койсо болот? Ооба, албетте быйыл фитр садаканын өлчөмү белгиленген. Бул буудай менен эсептегенде эң арзаны бул 30 сомдон, эң кымбаты бул курма менен эсептегенде 480 сом жан башына. Кимдер аны бербей койсо болот? Бербей, эми колунда жок, мүмкүнчүлүгү жок адамдарга берүү милдеттүү эмес. Бирок мунун эки жагы бар. Баягы фитр садаканын биздин алдымдар айткандан биринчиси, ар бир жанга ушул Рамазан айында өзүнүн жаны үчүн бериле турган милдеттүү садака болуп эсептелет. Ошондой эле экинчи дагы жагы бар. Бул орозодо кандай бир кемчилик, мүчүлүштөр болгон болсо, ошону дагы жабуу ошондо бир оңдоо иретинде болгон садака. Ошондуктан фитр садака деп аталат. Фитр садака бизде чогуу кайсы жака кеткени билинбейт. Ал кимдерге таркатылып берилет? Бергендер ишенбейбиз. Эми бир мындай да, ошонун көзөмөлгө алуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармасына жүктөлгөн. Бул тизмек менен, мисалы үчүн, айылдарда топтолунат, ошондой эле муктаж болгон адамдарга берилет. Эми шаар жерлеринде байкалбай калышы мүмкүн. Мисалы үчүн, бизде муфтиятта атайын Рамазанда адамдар арыздар менен кайрылат. Тизмек негизделет, ошого тизмекке жараша ар бир муктаж адамга акчалар бөлүнүп берилет. Жолдошу келинчегин көп эркелетип койсо, оозу ачылып калбайбы? Эми ошол да, ошол нерседен мындай алысыраак болуш керек. Анткени жубайлар арасында болгон мамиле бул күчөп, орозону бузганга алып барышы мүмкүн. Чоң рахмат Бактияр байке. Анан биздин долбоордун максаты негизи жаштардын, өспүрүмдөрдүн ичиндеги көйгөйлүү суроолоруна жооп берүү да. Чечил адистерден орозочун болгондуктан ушул теманы козгогонбуз. Анан биздин өспүрүмдөргө кандай каалоо тилектериңиз бар? Эми менин каалоо тилегим ошол жаштарга колдон келишинче биз Кудай Тааланын ошол милдетин аткарган болсок, Кудай Тааланын ошо ырайымына, мээримине бөлүнөбүз да. Ошончолук биздин жашообуз бул дүйнөдө акыреттагы жакшырат. Ошондуктан келгиле жаштар ошо орозону биздин ошо сүйүктүү пайгамбарыбыз көрсөткөндөй, Алла Таала милдеттендиргендей кармаганга аракет кылалы. Урматтуу достор, бизде бүгүн конокто Кыргызстан дин мусулмандар башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн адиси Бактияр Токтогазы уулу агайыбыз болду. Сизге рахмат, чоң рахмат агай. Саламатта калыңыздар.